Бул эмне деген машина болду экен? Аркасында мындай бачогу бар. Шофердин отурган жери аябай курчалып пленка менен оролгон экен. Бул машина жөнүндө азыр кенен түшүндүрүп беребиз. Кислородный баллон. Кадимкидей эле жанагы ичинде бирок кадимкидей больницада колдонулган кислородду. Азыр обсервацияда мына гансиде дагы ушунун чоңдору турат. Ушун менен дем алып атат. Буну деген ошо заправка кылып аткан жерден тиги эмеге госпиталга жүктөп аткан экен. Ошол жерден бирди чүрүп беришти. Ошол жерден бирөөнү алдым. Эми бул жерден редуктор. Бул эми адамдын өзүнүн фантазиясы экен. Бул жагы чыккалганы. Шланга машинанын ичине кеткен. Бул жоонураак шланга менен келип, тияктан уже майда шлангалар менен. Муну ачыш үчүн муну бошотуп алган. Азыр болду, ичинен көрүнөт да, ичинен эле көрбөйлүбү? Ичинен көрүнөт. Ичинен көрүнөт, ар бир эмеге Эгерде больницага жетиш керек, тез арада жетиш керек болчу болсо, 3 адамга чейин могул жерде дем алдыра турган, мына алдында бар экен, артында эко экен. Ошо больницага чейин дем алып барганга шарт түзүлүп тур. Артында ошо бул кислороддун өзүн түз дем алганга болбойт. Муну нымдандырыш керек экен. Суу же. Обычный суу, муну таза суудан куюп. Концентрация сыяктуу эле. Ошондой эле сыяктуу ичине кирет, түбүнө чейин барып, анан кийин нымданып, анан ар бир 3 адамга өзүнчө бөлүнүп кетет. Аз биз түшүр эле. Артына 2 киши могу пленка менен тосулган. Штеп баягы шоферго коргонуу болуш үчүн. Алдына 1 киши. 3 тургандар болсо, жатып алып кетет. Ошондо бир убакытта ушу 3 киши дем алып жетет, күч жетет. Сатурацияны көтөрүп алганга болот экен. Же болбосо больницага чейин, Больницага жетип алганга болот экен 3 киши. Кыйналып аткан адамдар болсо. Өз колуң менен жасадың? Өз колум менен муну. Эмне түрткү болду муну жасаганга? Эң башкысы ушу кече жакында өтүп кеткен ушу биздин алымыбыз суу агыжын өтүп кеткени, больницага чейин келип, балким деп ойлонуп ушул адам үйүнөн баштап больницага чейин ушул кислород менен дем алып келсе, хотя бы биздин медиктерге бир 10 мүнөт болсо дагы утуп берет белек. 10 мүнөт болсо дагы кичине жанын сактап калганга түрткү болот беле деп ойлонуп отуруп, эми аз да болсо бир элге салым кошолу деп ойлодук. Ошол эми. Азыр ойлондук. Азыр мен видеону киргизем. Сенин номериңди алдына калтырам. Бүгүндөн баштап Руслан энебиз кызматта. Руслан деген жигит өзүнүн колу менен ушундай нерселерди жасаптыр. Азыр биз акырын бардыгын көргөзүп беребиз. Эгерде кимге ушундай бир дем ала албай кыйналып аткан болсо, кислород жетишпей аткан болсо, ушул жигиттин номерин калтырабыз, чалсаңыздар, бул жигит бекер эле ушул шаардын ичинде сиздердин кызматыңыздарда даяр. Анткени адамдын организминде сатурация түшүп кеткенде, бул аппаратка дем алса, ошо сатурацияны көтөрүп берет. Ошондуктан туугандар, ким адышка болуп аткан болсо, кыйналып аткан болсо, сразу убакытты өткөрбөй чалыңыздар туугандар. Эгерде скорый келбей аткан болсо, сиздер ушул чындап эле ушул кислородко муктаж болуп аткан болсоңуздар, адышка болуп аткан болсо, убакытты өткөрбөңүздөр туугандар. Сөзсүз түрдө срочно чалыңыздар. Биздин мына Руслан энебиз кызматка